Ушул жерде отурган министрлер таяр акчаны аласыңар, таяр эмгек акыңарды аласыңар, бир дагы элди ойлобойсуңар, чөнтөгүңөрдү ойлойсуңар. Жалганбы? Биздин мамлекет өнүгүш үчүн эң биринчи кадровый саясатыбызды оңдошубуз керек. Siz sportsmen karasaydım, siz kompüter oynап отырсыз да? Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Мына ушундай сын пикирлер менен коштолгон элдик курултай Бишкекте 2 күн бою өз ишин улантты. Делегаттар көтөргөн көйгөйлөргө президент баш болуп, тийиштүү министрликтер, мамлекеттик органдардын жетекчилери күбө болушту. Соңунда өлкө жетекчиси курултайдын ишинин жыйынтыгын чыгарып, делегаттар көтөргөн чек ара маселеси, мамлекеттик системадагы коррупция, социалдык объектилердин курулушу жана башка бюджетке байланыштуу суроолорго кеңири жооп берди. Чек араны буюрса чечебиз. Миграцияны дагы токтотобуз, колдон келишинче. Чек араны биз мына Өзбекстан менен жакында чечип алдык, чекитти койдук, көрдүңөр. Эми Тажикстан менен дагы алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кое элекпиз. Макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип, Камчыбек Кыдыршаевич барып, алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле, ушу жакында бизге келишет. Бизге келип, ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин анан парламентке алып барабыз дагы өткөрүп, буга чекитти коебуз. Мектеп керек дейт, азыр китепканада тарбияланып жатат дейт. Ушул мектепти кабинет министрлер кабинети кийинки жылга сөзсүз киргизгиле. Эгерде мектеп жок болсо, биринчи очередке койгула, кезекке китепканада окуган болбойт мындай. Садыр Жапаров ошондой эле өлкөдөгү кендерди иштетүүгө байланыштуу мүмкүн болгон тобокелдиктер, армиядагы шарттарды чыңдоо жана жакшыртуу боюнча айтылган суроолорго да токтолду. 300 сомдон сатып жиберген лицензиялар боюнча айттыңыз. Бул бизге чейин болгон. Biz gelgen günden başlap bugünkü күнгө чейин 2 жылдын ичинде 148 алтын кендери боюнча лицензияларды кайтарып алдык. Буларды эми Кудай буйруса толук өзүбүз иштетебиз, мамлекет 100%. Же болбосо бирөөгө берсек, инвесторго берсек, 30%дан кем эмес таза кирешеси мамлекетте калат. Мындан тышкары президент мамлекеттик системадагы кадр саясаты, кармалган активисттер, мамлекеттик казынага кайтарылган миллиардтаган сомдор, бийлик башчыларын ротациялоо, Баткен облусун калыбына келтирүү, президенттин жана өкмөттүн эки аппаратынын бириктирилгенден кийинки оптималдаштыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшү тууралуу да маалымат берди. Жылдыз Жолдошов эжекебиз так, президенттик башкаруу болбойт экен, парламенттик башкарууга өтүш керек деди. Парламенттик да башкарууну көрдүк. Президенттик парламенттикте башкарууну көрдүк, жыргап кеткен жокпуз. 3 баштуу бийлик болду буга чейин. Билесиңер, 10 жылда, акыркы 10-жылдан 20-жылга чейин. Парламент өзүнчө бийлик, эле монстр болуп алды. Андайын өкмөт, анан президент өзүнчө эле. Эч бир маселе чечпейт, бири-бирине шылтап түртүп коюп эле отура берип, мына 3 жылда бир кагаз кабыл алынбаган кагаздар бар экен. Мен келгенде көрдүм мына. 3 жыл айланып жүрө берген да. Бири-бирин эч ким жоопкерчиликти албайт мойнуна. Азыр болсо мына президент менен парламент өкмөт экөөнүн эмес аппараты бириккен. Бириктирген биз дагы азыркы маселелер 1 сааттын ичинде кээде токтомдор кабыл алынат. Оперативдүү түрдө. Мына ошон үчүн азыр алдыга жылып кетип атканыбыз, жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, армиябыз күчтөнүп атканын бардыгы мына ошонун пайдасынан болуп атат мына. Жогорудагы сунуштардын жана сын пикирлердин негизинде мамлекет башчы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине, мамлекеттик органдарга делегаттар тарабынан айтылган маселелерди чечүү боюнча өз убагында тийиштүү чараларды көрүүнү тапшырды. Силердин ар бир сүйлөгөнүңүздөр тигине тетиги жерге немеге түштү, стенограммага. Эми өкмөткө тиешелүүсүн буларга берет, парламентке тиешесин, парламентке, мага тиешесин мага. Муну эмдиги жылга чейин аткарабыз, Кудай буйруса, колубуздан келишинче. Анан эмдиги жылы ушул күнү чогулганда силердин алдыңарга мына эми былтыркы көтөргөн маселеңердин моонусу чечилди, булар чечиле элек, эми быйыл чечебиз деген ушундай отчетту беребиз. Ошентип биринчи элдик курултайдын жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынды. Ал эми катышуучу делегаттар улуттук форумдун жыйынтыгына ыраазы болушканын, ошол эле учурда курултайда айрым кемчилдиктер да орун алганын жашырышкан жок. Курултайдын бүгүнкү алып барып аткан Кошалиевдин катасы деп ойлойм. Себеби кишилердин менен өзүңөр көрүп аттыңар, чыккан кишинин баары очередке тизилишип, түртүшүп атышат. Жазылган каттардын очередтүүлүгүнүн ачыктыгы жок. Чындыгында биздин мамлекет башчыбыз өзүнүн болгон кайрылуусун жасады. Андан кийин да мага жаккан ушу 2 күн ичинде ар бир жарыш сөзгө чыккан инсандардын сөздөрүнө түшүндүрмө берди да, программа алынды. Биринчи курултай эң жогорку мааниде өттү. Себеби Садыр Нуркожоевич бардык региондон келген
айыл жерлеринен кирген көйгөй маселенин бардыгын өзү укту. Курултайдын ишинин негизги бөлүгү аяктагандан кийин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясынын залында мамлекеттик органдар тарабынан маселелерди ыкчам чечүү үчүн бурчтар уюштурулуп, ведомстволордун жетекчилери делегаттарды кабыл алып, суроолоруна жооп берүүсүн улантышты. Биздин энергетика тармагына да көп маселелер көтөрүлдү. Кудайым буюрса, эмдиги жылган курултайына чейин көп маселелердин баарын тең чечебиз деп мындайт айтканда мүмкүнчүлүк болбойт, но бирок эң көйгөйлүү маселе биздин кардарларга электр энергиясын үзгүлтүксүз бергенге милдеттенме алып атабыз да. Эң негизги болуп мектептердин курулуш абалы, алардын материалдык техникалык базасынын абалы, андан тышкары гитеп көйгөйлөрүн көтөрдү. Гитеп маселеси боюнча түшүндүрүү иштерин биз жүргүздүк. Эске салсак, аталган курултай президент бекиткен убактылуу жобонун негизинде уюштурулуп, ага аймактардан шайланып келген 1072 делегат катышты. 2 күн аралыгында 143 делегат жарыш сөзгө чыгып, 2000ге жакын суроолор, сунуштар келип түштү. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.